Бардыңыздарга Утман таң каалап, кайрадан регион телеканалында таңкы регион өз ишин уламакчы. Кесиптеш, менин колумда өзгөчө бир таттуулар экен да. Каяктан алдыңыз муну? Бул таттууларды мен азыр студиябызга келген мейманыбыз алып келиптир. Анан негизи таттуулар бул адамдын мээсине же болбосо эртең менен таң эрте кандайдыр бир кичирээк болсо дагы ушундай таттуулар менен азыктансак, биздин ойлонуубузга же болбосо адам баласынын мээсинин айланышына жардам берет экен, канын айлануусуна. Анан өзгөчө таттуулар деп калдык. Бүгүн жакында ошол бир популярдуулукту жаратып жаткан азыркы учурда фудблогер деген бир өзгөчө кесип чыкпадыбы? Андан соң. Ошол кесиптеш сиз деле эмес, менде да таттуу бар. Сизге да көрсөтүп коеюн, анткени менде да өзгөчө бир таттуу жаралып турат. Анан өзгөчө жазуусу да бар. Байкадыңызбы? Мырзалардын байрамына карата мага да бир таттуу бериптир. Абдан сонун даамы да өзгөчө. Сиздерге да сунуштайбыз. Андыктан бизге келген конокко кызыктуу маекке көңүл буралы. Мына ушундай таттууларды өз колу менен жасаган сиздердин алдыңыздарда биздин маектөрүбүздөн орун алган фудблогер Адылбек кызы Айжамал. Кутман таңыңыз менен. Кандайсыз, маанайыңыз жакшыбы? Маанайым аябайсын. Таң эрте эфирге ушундай бир өзгөчө таттууларды жасап келиптирсиз да. Бул өзгөчө капкейк деп коелу, Мадлен деп коелу азыркы популярдуулукту жаратып аткан. Анан ушул дүйнөгө негизи ашпозчулукка, кондитер тармагына качан кириштиңиз, канча жашыңыздан баштап? Мен негизи 3 классыман бери чоң энем колунда өскөм. Ошол себептен чоң энеме жардам берип отуп эле камырга, тамак жасаганга аябай кызыгып калгам да. Ал кезде эми кондитер деген түшүнүк менде такыр жок болчу. Жасаш керек болчу, жасаш керек болчу да. Көбүнчө бизде камыр тамак болгондуктан мен камырга көп басым жасайчумун. Ушу камырдан эле эмнени бир нерсени жасай калсам, кандай бир необычный бир нерсе жасай калсайм деп отуп эле. Ошентип жүрүп 5-класста бизге кол эмгек деген сабак кирди. Андан эмгек сабагынан бизге билинчик жасаганды үйрөттү. Эң биринчи таттым ошо билинчик жасагандан болгон да. Билинчик жасаганды үйрөнүп алып, мен Кудайдын куттугун жасай берчүмүн да, үйдө жумуртка, сүт, сахар болот. Билинчик эле жасай берчүмүн. Ошентип жүрүп школду да бүттүм. Мен негизи повар болом деп жүрчүмүн, бирок ал кезде кондитер деген түшүнүк менде такыр жок болчу. Ошентип 2017-жылы мен декретте отуруп калдым. Ошол кезде дагы кызыгуум арта баштады. Ал убакта уже рецепттер сатып, фудблогерлер уже кеңири тарап калган учур болчу да. Ошентип рецепттерди алып, жасап жүрдүм. Арада токтоп калдым. Быйыл буюрса 1 жылдын 100 болот. Өзүмдүн баракчамды ачып, өзүм да элге мастер-класс өтүп, ушундай выпечкаларды үйрөтүп келаткан учурум. Ошол азыркы убакта кондитерский цехте да иштейм. Ага кошумча өзүмдүн үйдөн дагы буйрутмаларга алып иштеп, ушинтип бир таттууну канча убакытта жасайсыз? Бизге эле мисалы колубузда турган эле жөнөкөй эле Мадлен, бул жакта бир 10дон ашык Мадлен турат. Ушуга канча убакыт кетет? 10-15 минутта. Бышыш менен 15-20 минутта болуп калат. Бир эле ошону жасаган, Мадленге эле. Бул таттууларды сапатына да карап аласыздар, себеби үстүндө бир өзгөчө кооздук бар экен, жасалгалы. Бул өзүнүн бир дизайныбы же атайын ойлоп кээде өзүңүз дагы бир кооздоп коесузбу? Бул өзүнүн дизайны эмес, негизи Мадлен ушундай шоколад менен болушу шарт, бирок кооздук биз өзүбүздүн фантазиябызга жараша болот. Бул ошондо бунун ичинде начинкасы барбы же? Бул азыр лимонный Мадлен. Начинкасы жок. Начинка лимон соусу кошулган экен. Баягы айтып калдыңыз да, буйрутма деп калдык. Азыркы учурда интернет дүкөндөрдөн эле ушундай бир жан дүйнөбүзгө керек болгон, кызыккан таттууларды буйрутма берип жеп калып атыкпы? Анан көбүнчө сизге кандай баягы таттууларга басым жасап беришет, буйрутма беришет? Азыр күзүндө көбүнчөсү тойлорго кекс жанагындай печеньяларга көбүнчө заказ буйрутмалар түштү. Азыркы учурда туулган күндөрдө да негизи домашний выпечкаларга аябай элдин баары көбүрөөк басым жасап калды. Анткени уже элдер ишенет. Бул чындап калышты. Таза. Ишенбегендерибиз базардан эле алып жүрөт. Негизи базар менен домашний выпечканын айырмасы асман менен тоодой. Ошол себептен үйдөн эле заказ кылып жегенге аракет кылыңыздар. Бул үйдөн да буйрутма алат экенсиз, анан өзүнчө бир бөлмөңүз бар.
жардамчыңыз барбы же өзүңүз эле жасайсызбы баардыгын? Өзү эле жасайт, мен билишимче. Мен эч кандай бөлмөм да жок, жардамчым дагы жок. Өзүм эле мындай Ашканада кухнябызда уголок түзүп алгам. Ошол жерден жасайм, ошол жерден рецепт тартам. Негизи көп эле айымдар ойлошот экен, бул фудблогер болуш аябай кыйын депчи. Мен фудблогер болуш кыйын деп ойлогон эмесмин да, чындыгында мен болом, кылам, иштейм деп жүрчүмүн. Негизи адамдын көңүлүндө желаниясы болуп турса эле иштесе болот экен. Ошол мен дагы үйдөн ушинтип эле уголок жасап эле жасай берем. Аны элдер айтат да, сен деген атайын жасаптырсың, сен муну кылат экенсиң. Негизи антип отура берсек бизге эч ким шарт түзүп бербейт да. Адам өзү аракет кылып, өзү иштейт. аракет делсе сөзсүз түрдө ийгилик жаратат. Кымбаттуу көрөрмандар, биз болсо азыр ашкана дүйнөсүндө өзгөчө таттуулар жана ошондой эле азыркы учурда популярдуу болуп жаткан фудблогерлик кызмат менен алектенген биздин кондитер тармагында иштеген Айжамал аттуу карындашыбыз менен сүйлөшүп жатабыз. Эгерде кызыккан суроолоруңуздар же жөн гана каалоо тилектер, пикирлериңиздер болсо, экрандагы WhatsApp номерине SMS каттарды узатсаңыздар болот. Бизде болсо келип калган SMS кат бар экен. Саламатсызбы Айжамал эже, ишиңизге ийгилик каалайм. Сиз менен кантип байланышсак болот? Аты жөнүмдү айтпай эле коеюн. Номерим 207063 менен бүткөн абонент экен. Сиз менен кантип байланышабыз деп атат. Саламатсызбы? Сурооңузга чоң рахмат. Мен Instagram баракчама катты алып, ошол жакта шапка профилде менин WhatsApp номерим бар, ошол жакка кеңирээк жазсаңыз. WhatsApp, Instagramда эмне деп издеш керек сизде? Instagramда баракчам Айжамал Свец. Айжамал Свец деген баракчага кайрылсаңыздар, мына ошол жактан Айжамал айым өзүнүн видеолору менен, өзүнүн маалыматтары менен жана ошондой эле байланышуу жолдору ошол жакта экен, кымбаттуу көрөрмандар. Андан соң таттуулар деп калдык. Азыркы учурда майрамдар да жакындап келатат. Өзгөчө мисалы үчүн алдыда мырзалардын майрамы, айымдардын эл аралык күнү келатат. Анан көбүн эсе тортторго дагы буйрутма түшөт да. Анан бир торттун жасалуу ыкмасы канча убакыт кетет ошол? канча салмакта болот? Негизи мен буйрутманы 2 күн, 3 күн алдын ала алам. Себеби дегенде бир күнү биз бисквитин жасайбыз, коржиктерин. Бисквити ал холодильникте бир күн туруш керек өзү эле. Ошондо бизге кесип иштегенге оңой болот да. Экинчи күнү мен сборка кылам, чогултам тортторду. Начинкалуу болсо начинкасы менен чогултам. Ушинтип чогултабыз дагы бир түнгө холодильникке пропиткага коебуз. Анан үчүнчү күнү уже кардарга берсек болот. Үчүнчү күнү сыртын кооздоп, кардар кандай кооздукта кааласа ошондой кылып кооздоп өзүнө тапшырабыз. Демек кесиптеш баягы бир эле торту жасаш үчүн эми 2 күндүк убакыт кетет турбайбы? Анан баягы жеп коюш оңой. Жеш абдан бат да. Анан баягы жасалгалаш абдан оор экен. Анан бул сиздин ушул дүйнөдө эмгектенип жүргөнүңүзгө ата-энеңиз кандай карайт? Үй бүлөңүз колдойбу? Үй бүлөңүз күндө таттууларга тойсо керек э? Азыркы заманда TikToктан анан кийин Instagramда коюп алып, түз эфирде жасайт эмеспи? Анан көбүнчөсү комментарият окуп калсаң, ушул жөн эле койбойбу? Ошондукка окшошпой атат. Хейтерлер деп коелу. Негизи андай хейтерлер баарыбызда бар. Ата-энем колдойт, самое главное. Бир туугандарым колдойт. Сен колуңдан келет, сен кичинекейиңде мындай болчусуң. Мен негизи эле кичинекей кезимден повар болом деп айтып жүрчүмүн да. Азыркы убакта мен Instagram баракчама рецепттерди киргизип турам. Ошондо да айтып калышчу. Сен жөн эле койчу, эми элдер бүтүп сен калдыңбы деген сыяктуу сөздөр. Мен ага көңүл бурган жокмун, анткени мен өзүмдүн жашоом. Мен ошону каалап атам. Ошол Көбүнчөсү айтып коет эмеспи? Рецепт бергенде бирдемесин айтпай коюшат. Булардыкы өзгөчө болуш керек. Бир сырын айтпай коет. Өзгөчө болот. Өздөрү жасаганда, биз жасаган окшошпой атат депчи. Буга кандай карайсыз? Балким ошондой да болушу мүмкүн, бирок менде андай жок. Мен катталуучу кыздар бар. Ошо мен баракчамдагы эле рецепттерди алып, жасап эле магазиндерге өткөзүп жүргөндөр. Андай да отзывдар келген, сиздин бекер эле рецептиңизди алып биз өткөрүп кирешеге чыгып, үйдө эле бала менен ушинтип иштеп атабыз деп. Киреше деп калдык, ошондо бир буйрутманын торттун тыйыны канча болуп калса ошондо? Мисалы канча киреше табасыз деген сыяктуу да. Мисалы анын жасалгалашына, анын азык-түлүктөрдү алганга бир каражат кетет. Андан сырткары өзүңүздүн эмгегиңиз. Негизи азыр торттордун килограммына жараша эсептейбиз биз. Кээ бир айымдар бар, 1,5 миң сомдон эсептейт 1 килограмм, бирок сыртындагы кооздугун, декорун өзүнчө эсептешет. А меники баары ичинде
1800 сом 1 килограмм торт. Кооздуктабы? Азыр өзгөчө жасап калышпадыбы? Баягы кесиптеш 1800 сомго баягы тооктун буттарын жегичекте торт жесемби деген ой. Ооба, торту рецептин алганда дагы азыр көбүнчө айтып калышат эмес, бул халал депчи, халал деп. Анан буларда дагы химикаттар кошулат да. Же көпчүлүк айткандай бул халалга жатабы? Мен выпечкаларым халал. Себеби Каймактан жасайсыз? Каймактан да кымбат нерсеси менен жасайбыз. Натуралдуу азыктар менен. Натуралдуу азыктар менен. Негизи бул торттун составында сливки менен творожный сыр креминде. Аны билсеңиздер аябай эле кымбат. Растительный сливки деген дагы болот. Жана базар торттору ошол растительный сливкиден жасалат. Ал халал эмес экенин эч ким билбейт. Ошол себептен биздин торттордун кымбаттуулугуна жараша биздин тортубуз ошого жооп берет да. Татыктуу. Ооба, абдан сонун кооздуктары аппетитти ачат экен. 2017-жылы ошол футблогерликке жаңы аралашып келдим деп атасыз. Анан футблогер дегенибиз эми бир эле учурда өзүңүз айткандай рецепттерди тартып, аны монтаждап, анын бышканын күтүп, баягы до и после деп коебуз го. Азыркы тил менен айтканда. Азыркы тил менен айткандачы. Анан башында ушул видео тартуу жагынанбы же рецептти жаратканданбы кыйналыштар болдубу? Мен ошо 2017 үйдөн эле жасап жүргөм. Сүрөткө тартып киргизип койчумун Инстаграмда, анда Инстаграм түшүнчүмөсүн чындыгында. Болгону эле сүрөт киргизип эле ошо астына жазып койчумун. Ушуну жасадым депчи. Ошол толук кандуу мен бир жыл азыр биринчи жыл болот да, ошондо 2 жыл мурун мен Инстаграм Айжамал Sweets деп баракча ачкам. Ал баракчаны кантип алып барам билбейм. Ачып койгом бирокчу. Ичине ошол жасагандарымды дагы киргизип койгом. Анан жүрүп эле тоже иштеп жүрдүм кондитерскийде. Анча-мынча заказдар келип атты. Бирок эми мен Инстаграм баракчам анча деле эмес да. Жаңы ачылган, катталуучу жок. Анан былтыр ушу апрель айында бир Гүлшан деген айымдан мен курс сатып алдым. Анда да скидка менен сатып алгам. Инстаграмды кантип жүргүзөт? Инстаграм кантип жүргүзөт, фудблогер кантип болот, кантип рецепт тартат деген. Аябай кызыгуум ашып, штатив деген эмне экенин билчүмөсүн. Ошондон үйрөндүм, штатив алдым. Ошентип биринчи рецептин тарттым, экинчи рецептин тарттым, бара-бара катталуучулар да көбөйүп, анан эмнеге мен мастер-класс тартпаска дедим дагы, мастер-класс дагы тарттым. Азыркы учурда 2 мастер-классым бар. Торттордукун дагы даярдап атам, буюрса. Алдыда торттордун да мастер-класс чыгат. 100дөн ашык айымдын ыраазычылыгын алып, ошолор менден да өтүп кетти. Чындыгында тойлорго заказ алып. Өзүңүздүн билгениңизди башкалар менен бөлүшүп, өзүңүздүн билгениңизди үйрөтүп, анан үйдө отуруп деле баягы айымдар карап калбастан үйдө отуруп деле акча тапса болот деген көрүнүштү айткан турбайсызбы? Ошондой. Сиз бул өзгөчөлүктү башка бирөөдөн да билим алдыңыз да. Торт жасаган мисалы, могу торттун тарыхын айтып берсеңиз, могу өзгөчө торт болуп атат, үстүндө деген каймагы дейлиби? Көрөрмандарга кызык болуп атса көрсөтүп коелу. Өзгөчө 23-үнө карата даярдалган мырзаларга. Бул торттун аталышы негизи кичинекей торттун аталышы да бар болуш керек ошол жөндө. Бента деп коет менимче. Абдан өзгөчө экен торттун, анткени үстүндө дагы жазуусу дагы бир эме да. Мырзаларга. Биздин мырзаларды куттуктап алып келиптир. Бул торттун аталышы бента торт деп коет. 4-5 жылдан бери бул торт аябай популярдуу. Ошол себептен азыр дагы мындай майрамдар жакындаган сайын уже элдер билет да. Бул деген 2 кишиге кенен жетчү торт негизичи. Баасы канча турат ошонун? Баасы 700 сом. Аз көрүүсү баам бергени 700 сом алышы мүмкүн. Баамы терең түшүнбөгөн чоң эле торт алып алышың жакшыраак болот. Мунун баягы составында эмнелер бар? Ошону да айта кетиңизчи. Мунун составында бисквитте жумуртка, сахар, сүт, суу май биз колдонуп жүргөн эле разрыхлитель кошулат, бисквит ошондой даяр болот. Кремин болсо творожный сыр, сливки, сахарная пудра кошулат. Мен ичине бул торт начинкасы Snickers. Ого, өзгөчө экен. Мен кызыгып атам азыр эсиптеш. Бул шоколадный бисквит, ичинде арахис менен карамель начинкасы бар.
ошо. Абдан сонун буюрса кесиптеш эфир бүткөндөн кийин чай менен отуруп ичет. Урматтуу телеөрчүлөр, мага чалбаңыздар, бизде экран астында WhatsApp номерлерибиз бар, ошол жака жазсаңыздар, биз болсо келген конокторго өз дарегине жеткизебиз. Ооба, чалуу кабыл албайбыз, ардактуу көрөрмандар. Түз эфирде болгону сиздер экрандагы WhatsApp номерибизге жазсаңыздар, биз ушул биздин келген мейманыбызга сиздердин суроолоруңуздарды жана жөн гана каалоо тилек жазган болсоңуздар, мына ошонун баардыгын жеткирмекчибиз. Ооба, Жамал айым, үйдөн тышкары башка жакта да эмгектенем дедиңиз да? Бул кайсы тарапта? Бул өзүнчө столовая, кофейня десек да болот. Ошол жерде кондитер болуп иштейм. Август айынан бери иштеп келем. Ушул жактан иштеп, жумуштан келип алып, ушундай энергияга толомун да, өзүм кээде таң калып кетем. Кантип эле депчи ушул жактан чарчап иштеп келип, ишөө мен рецепт тартам. Жок, мен рецепт тартышым керек. Анткени бул менин өзүмдүн бизнесим болот атпайбы? Өзүмдүн келечектеги өзүмдүн брендим. Мен өзүмдүн брендимдин үстүндө иштешим керек деп. Азыр дагы буюрса билим алуудан алыстабай элемин. Буюрса эртеңден баштап дагы бир сонун курска жазылганмын. Ошол жактан дагы ушул фудблогер. Мен азыр рецепттерди киргизем. Жеңил да, бат жасалуучу рецепт. Только выпечкалар да, көбүнчөсү. Тамак аштарды пока что киргизе элекмин, бирок ошол тамак аштын үстүндө дагы кандай кылып тартып, кандай кылып элге жеткирип, кандай кылып элди кызыктырсам деген ниетте мен дагы бир курска жазылганмын. Буюрса эртеңден баштап старт алат ал курс. Алдыда дагы сонун келечек деп калбадык, эми баягы ар бир адамдын өзүнүн жүрөгүндө койгон максат болот эмеспи, Жамал айым? Анан баягы ишкерликти түшүнүп, өзүңүз дагы бир чакан ашканада иштеп, андан сырткары буйрутмаларды алып, баягы кыйын аял заты катары эмгектенип келатканыңызды көрүп атабыз да. Биз азыр эфирден таң калып атабыз да. Анан келечекте кандай максаттарыңыз бар балким? Келечекте максатым аябай чоң. Буюрса Айжамал Sweets дегенде эле өзүмдүн жеке кондитердик үйүмдү ачкым келет. Кофейнясын дагы ачкым келет. Буюрса алдыда максаттарым аябай чоң. Сиздер менен албетте бөлүшкөнгө аракет кылабыз. Абдан сонун. Бул кондитерди өзүнчө ачам деп калдыңыз да, андан дагы сиз үйрөткөн өзүңүздүн брендиңиз деп атпайсызбы? Өзүңүз брендиңизге таандык эмне жасайсыз? Печеньябы, тортпу же жандай жеңил желпи жей турган булочкаларбы? Өзгөчөлүгү, себеби булардын баарын баары билишет да. Бренд дегенде бул өзүңүздүн жаңы ойлоп тапкан, өзүңүздүн рецептиңизден жаралган бир тамак аш болобу деген. Ооба, буюрса сөз түрдө болот. Алдыда ал үчүн дагы ойлонуп, пландап келатам. Буюрса сөз түрдө тортун да чыгарабыз, выпечка чыгарабыз, булочканы да чыгарабыз. Өзүңүздүн. Ооба. Көбүнчөсү буйрутма бергенде кандайга басым жасайт? Азыркы учурда торттун түрү бар эмеспи? Анан мен мисалы быштак менен жакшы көрөм да, творог менен. Медовый деп коебуз, бал менен. Мага бал менен жагат деген сыяктуу. Көбүнчөсү ошо элдер творожный тортко басым жасашат. Жана ошо бал тортуна да басым жасашат. Биздин үйдөгүлөр да жакшы көргөн торт ошо. Бирок бул сникерс тортун жеп көргөндөр аз окшойт деп коем да. Себеби сникерс тортун жегенден кийин экинчи жолу сөзсүз келишет да кардар. Ошон үчүн мен элдерге айтам да, буйрутма берип, анан сунуштайсыз өзүңүз. Сен тортуң кымбат экен деп калышат. Анан сиз жеп көрүңүз, биринчи ушундай кичинекей торт заказ берип жеп көрүңүз деп айтам да. Десем, анан торт заказ берип жеп көрүшөт. Анан чындыгында торттун аябай сонун экен, биз тойбой калдык, бизге жетпей калды, кичинекей болуп калды дешет. Анан кайра буйрутма берет. Уже буйрутма берип баштайт. Эмне үчүн көбүнчөсү ошо быштак менен беришет? Себеби бир аз даамы өтө таттуу эмес, өтө таттымы, өтө эмес деген сыяктуу болуп беришет. Же басым жасаган. Мунун эми сыры эмнеде? Бул быштактуу торттун сыры. Эми негизи адамдар деген көбүнчө жөнөкөй нерсеге басым. Натуралдуу деп койсок болобу, быштак кошулат. Ошо натуралдуу деген жатабы ушул нерсе? Жатат, болуш керек менимче. Жатат. Анткени начинкасы творог болот да. Бул сникерсте деген арахиси бар ичинде начинкасында, жана карамель болот. Тиги творожный тортто мындай алып жесең эле уже жеңил дагы. Анда бул ошол себептен таттуу болгон үчүн кичинекей көлөмдө болуп, анан эки адам баттабайт окшойт да. Бул менин тортум, бул торт негизи аябай деле таттуу эмес. Аябай таттуу эмес.
бул адамдын Эми азыр көңүлүнө эфир тийбейт. бүткөндөн кийин жеп көрүп анан айтат болушубуз керек. Бул адамдын көңүлүнө тийбейт. Сахар аз дагы эмес, көп дагы эмес, нормада. Менде мындай суроо болуп атат да, көбүнчө футболгерлерди көрүп калсам МК сатам деп калат да. Ушул боюнча айтып бериңизчи. Кененирээк, Кененирээк. МК ал МК деген ал мастер-класс. Кыскартылышы. Кыскартылышы МК деп коет. Мастер-класс негизи өзүңдүн билген нерсеңди баарын видеого нолдон баштап аягына чейин тартып, ошол рецептти астына жазып, ошо элдерге үйрөтүш да. Мен билген нерсемди эле бирөөгө үйрөткөнүм ушул мастер-класс деп айтылат. Абдан сонун. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Али деп жазып атат бияктачы. Али ким экенин билбейбиз, бирок сүрөттөрдү татып жиберип атасыздар. Али деп жазбай, келген конокторго таанысаңыздар, каалоо тилектерди же сурооңуздар болсо суроолорду берсеңиздер болот. Азыркы учурда баягы каражат жагына келип такалабыз да, чынын айтканда. Мисалы, айрым учурда каражат жок болуп калат, сизге буйртма берген адамдар болсо, ошол учурда сиздин колдоочуларыңыз, спонсорлоруңуз барбы? Бул үй бүлөңүз болуш керек менимче. Үй бүлөдөн да болот, анан бир өзүмдүн бир эжем бар, кондитердик магазинде иштейт, ушундай продукциялар сатат, торткого керектерчи. Ошол эжеге эле чалып коем, эже мага керек. Всё, Айжамал деп мага доставка менен кетирип берет. Мен алам, жасайм. Эжеге акчасын берем, өзүмө тийиштүү акчаны алам. Андай жактан менде эч кандай тосуулар, бутосуулар эч нерсе жок. Баягы өзгөчө тортторго кооздуктар керек болот, сөзсүз түрдө. Ар кандай бир инструменттер, реквизиттер деп коебуз да азыркы түшүнүк менен. Анан ошолорду кайсыл жактан табасыз, балким буйртма бересизби, кимдер менен иштешесиз? Мына кооздоо жагына, декор жагына келсек. Декор жагынан булардын баары ушул кондитерский магазиндерде сатылат. Ошол жактан эле барып, анан көбүнчө фотопечать менен, сүрөт менен заказ берип калышпайбы тортто. Ошолорду мен атайын сүрөт чыгарган жерлерге барып алам. Алар съедобный болот. Торттун үстүнөн эле жей берсе болот да, сүрөттөр. А так булардын баары кондитерский магазиндерден таап алабыз. Мурда деген торту жасаганда үстүндө кооздоп эле роза гүлдөр коюп койсучу эле да. Азыр торттун түрү көп болуп калды да. Анан өзүңүз айткандай, сиз дагы ошондой кооздуктарды, буйртманы берет да. Азыркы учурда ирис конфет сыяктуу да үстүндөгүлөр. Эмне конфет? Ирис конфет сыяктуу да. Кооздукту айтып атат. Ирис конфет. Же печенье коюп коюшабы, кооздуктар. Негизи печенье коюп койгон, шоколад коюп койгон, ал уже калды. Азыркы учурда мындай сусальное золото деп коет, жалтыраган ушундайлар менен кооздоо аябай популярдуу болуп атат. Жана ошол фотопечать деп коет. Кичинекей балдарга мисалы заказ берсе туулган күнүнө фотопечать менен ар кандай мультфильмдеги каармандардын сүрөттөрү менен заказ беришет. Бизге мага сүрөтүн жиберип коет, мен ошого жараша жасап берем. Жакшы, көрөрмандарга ана мага да кызык болуп атат. Ошунча таттууларды жасайсыз, анан Айжамал айым өзү фудблогер болуп ушундай бир выпечкаларды деп калдыңыз, анан өзүңүз таттууга кандайсыз? Жеңиз келбей калдыбычы? Көп эле дейсизби? Жок, мен таттуулар менен көңүл калып болбойт. Жакшы көрөм таттуунун бардык түрүн. Анан жаңы рецепт тартып, жаңы ушундай бир ачылыштарды жасап, мисалы үчүн Мадленди жаңы популярдуу болуп атканда жасап баштаганда, мисалы үчүн үй бүлөңүздө дегустаторлор кимге биринчи дамсыздырып көрөсүз? Албетте папам менен мамама берем. Биринчи папам ушундай начинкалуу нерселерди жактыра бербейт да. Кызым начинкасы бар, жебейм деп эле, монтип эле. Анан көбүнчө ошо Мадлен жакшы көрөт да, ошол себептен начинкасын жок кылып жасайм. Маган начинкасы менен жагат наоборот. Демек үй бүлөңүздө ата энеңиз биринчи сиздин колдоочуларыңыз экен, анан ошолорго биринчи дамсыздырып көргөзөсүз. Абдан сонун биринчи эксперт бул ата эне болуш керек да балагачы. Сизге ыраазычылык, Айжамал айым ушундай кооздуктарды, ушундай таттууларды алып келип биздин эфирде коозго бөлөдүңүз. Сизге эркин микрофон берели, элдер менен. Жалпы көрөрмандарга же бир туугандарыңызга салам айтсаңыз. Эң биринчиден чакыруу үчүн сиздерге ыраазычылык, Регион ТВ телеканалына терең ыраазычылыгымды билдирем. Бизге окшогон ушундай жаш муундарды, жаңы чыгып аткан ишкерлерди ушинтип колдоп, эфирге чакырып атканыңыздарга аябай ыраазычылык.
эң биринчиден кыргыз элиме салам айтып кетмекчимин. Анын арасынан өзүмдүн ата энеме, бир туугандарыма жана жакындарыма салам жолдойм. Жана өзүмдү мени көрүп турган, тааныган, билген ар бир кыргызстандык жаранына менден ысык салам болсун. Чоң Келе рахмат. жаткан мырзалардын 23 февраль майрамы менен дагы куттуктап кетмекчимин. ыраазычылык. Абдан Барбаңыз. сонун рахмат. Көрөрмандар, мына ушундай бүгүнкү эфирибизде өзгөчө таттуулар менен жыйынтыктайлы деп атабыз. Ооба. Абдан сонун бир өзгөчө бир студиябызды таттууга бөлөгөн Айжамал айымга ыраазычылык айтабыз. Биз болсо кесиптешим экөөбүз сиздер менен коштошобуз. Эртеңки көрүшкөнчө сак саламатталыңыздар деп мен Самара Мамбаева жана менин кесиптешим Адилет Амангулов. Кийинки эфирлерибизден жолугушканча аман туруңуздар. Келе жаткан мырзалардын майрамы менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. майрамыңыздар менен.